Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге өтүндү ташыбарларга, боюнда барларга, төрөп эмизип аткандарга, өтүн алдыргандарга, негизи эле койчу өттө проблемасы болуп, запор болуп, проблема менен туалетке баргандар үчүн өтө сонун кеңеш берейин дедим. Айран, обороттон чыккан айран болсо абдан жакшы болот. Анан кайналы кара өрүк деп коебуз, кайналынын моундай боелбогону бар. Боек жебеген алтын көпүрткө салып боеп жылтыратып коет го, андай эмес, моундай табигый өзүбүздүн үйдө кургатылгандай. Анан мейиз, кара мейиз. Эми сары мейиз болобу, ак мейиз болобу, кара мейиз болобу, мейиздин түрү да. Ушундан кошосуздар. Ошол бир 200 грамм айранга эле кара өрүктөн бир 10ду, мейизден бир 20ны салып туруп анан аралаштырып коюп коюңуздар. Бир 15-20 мүнөт коюп коюңуздар. Анан ушуну бир тамактын ордуна, основной пищанын ордуна колдонсоңуздар болот. Мисалга, мен көбүнчө мындай нерселерди кечки тамакка айтам да. Кечки тамакка колдонуңуздар. Ушул өтү иштебей аткандардын, өтүндү ташыбарлардын жоон ичегидеги болгон проблемасын жок дегенде бир 30%га чечет да.